Шалибек Карабекович, сиз баштаган комиссия аябай көлөмдүү иш аткарып турду. Ыраазычылык билдирем. Бардык фракциянын мүчөлөрү болду. Комиссиянын мүчөлөрү, мен бардыгын айттым. Бардыгына мен ыраазычылык. Сиз баштаган деп атам комиссия. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Бул жерде мындай да, Шалибек Карабекович, биринчи кезектен аткарыла турган жумуш профсоюз менен биргеликте, азыркы күн биргеликте мыйзамсыз сатылып кеткен 164 объектини кайтаруу жагын. Туура. Экинчи, анан мыйзамдарды өзгөртүү боюнча анан иш алып барыш керек. Туура. Сиздерди дагы, Шалибек Карабекович, Кайтылап коюңуз, кечиресиз. Шалибек Карабекович, мына сиздерди дагы, сиздердин араңыздарда эксперттер болуп, туура эмес маалыматтарды берип, сиздерди адаштырганга жол алып барган кишилер дагы болду араңыздарда. Бирок комиссия ошого карабастан так ачык, айкындык менен таза иш алып барганыңыздарга үчүн дагы бир жолу рахмат айтам. Айбек Алтынбекович, биз өзүбүздүн ошол эксперттерден сырткары 4-5 линия менен иштедик. Биз улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү менен, милиция кызматкерлери менен, прокуратура кызматкерлери менен да иштедик. Именно ошол укук органдарынын ичинде дагы патриот бүгүнкү күндө иштеп аткан офицерлер бар экен. Ошолор менен мен жетөгүздөн болом. Мен ошонун сатылганына ыйлагым келип атат деген органдар менен иштедик. Ооба, биздин эксперттерден анча-мынча туура эмес маалымат. Мисалы, 60 объект болсо 70 деп келип аткан деле фактылар болду. Бирок биз кайра жыйындарды өткөрүп, туура чечимдерге келип аттык да, Айбек Алтынбекович. Мукаш Кадырбекович, эсептөө палатасы 13 жылда 7 жолу текшерүү жүргүздү да. Канча мыйзам катталды? Айбек Алтынбекович, мурунку бардыгын мен азыр сизге мынча мыйзам бузулган деп катталган. Акыркы жолу качан текшердиңиздер? Былтыр. Мыйзам бузуу барбы жокпу? Бар. Былтыркыны өткөзүп берди 44 миллионду. Андан мурункусун дагы өткөзүп бергенбиз. Ошонун аркасынан ГКМБ уголовное дело возбуждать этип, аны азыр иштеп атышат. Финансовый мыйзам бузуулар. Шалибек Карабекович, менин сунушум, эсептөө палатасынын кайра дагы бир жолу текшерүү жүргүзүү чечимге киргизели. Туура, токтомго кошойлан да эсептөө палатасы кайрадан текшерүү боюнча улуттук коопсуздук кызматы ошол 40 миллион боюнча айтып коюңузчу, урматтуу депутатыбызга. Кылмыш козголуптур, эмне болуп атат азыр? 44 миллион боюнча. Урматтуу депутаттар, мен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башкы тергөө башкаруу бөлүм башчысы Малибеков. Бизге азыркы учурда бул 44 миллион боюнча материал келип түшө элек. Азыркы учурда биз алган маалымат боюнча эсептөө палатасы алдап атабы депутаттар? Жок, эсептөө палатасы материалды башкы прокуратурага жөнөткөн. Азыркы учурда бул материал бизге келип түшө элек. Бирок башкы көрдүңүздөр, урматтуу депутаттар, биз мына 1 жылдын ичинде бул футбольный топту көрүп абдан жүрөгүбүз кейди. Милициядан турасаң прокуратурага дейт, прокуратура СМБга дейт, СМБ ушинтип айланып жүрүшөт да, көп кылмыш иштеричи. Бирок азыркы учурда бир кылмыш иш тергелүүдө, ошол кылмыш иштин алкагында иш аракеттер жүргүзүлүп жок, башка фактылар боюнча. Урматтуу мекендештер, түз эфирден көрүп атсаңыздар, көрүп коюңуздар. Эсептөө палатасы бердик деп арканы көрсөтүп атат, аркадагылар ал элекпиз дейт. Шотный палата менен СМБга жеткенге чейин 1 ай өтөтпү? Эмне үчүн жете элек? Качан бердиңиздер эле? Биз мурунку текшергенди ГКМБга өткөзүп бергенбиз, ал боюнча уголовное дело возбуждать этип текшерип атышат. Ал эми 44 миллионду биз генеральный прокуратурага өткөзүп бергенбиз. Булар азыр эми ГКМБга өткөзүп берет го, общий кылыш. Ошол Курманкул Токтаралиевич Зулушев менен Камчыбек Кыдыршаевичке да жеткирбей басып жаткан делолор бар. Биз билебиз аны. Эмин Шурбекович, суроом сизге да, Арсланбаб пансионаты, турбазасы жана Жалалабад курортунун кирешеси канча? Андай кирешелерди сурасаңыз, булар түшүнмөксөн болуп коет да, Алтынбек. 2022 жылы Жалалабад санаторийнин кирешеси 126 миллион сом түштү. Арстанбаб боюнча сиз айткан, ал жак 10 жылга арендага берилген,
жылына 300 миң сом төлөнөт. Эмин Шурбекович, 300 миң сом Арсланбап турбазасы төгөт да. Сиздер ошол жердеги айыл өкмөткө ижарага бере аласыздарбы? Өткөзбөңүздөр, сатып бербеңиздер. Анчын түзүлгөн келишимди бузуш керек. 900 миң сом төлөгөнгө даяр. Бере аласыздарбы? Келишимди бузуш керек. Келишим бузулгандан кийин Ким бузат келишимди? Түзүлгөн келишим бардан суроого бүткөндөн кийин анан Айбек Алтынбекович. 10 жылга түзүлгөн Айбек келишим. Аны Алтынбекович, билебиз. сиз берген суроого биз бардык. Арсланбапты текшердик. Ал жерде бир аксакал 30 жыл болуптур иштеп атканына. Ошол жерде жайындасы адамдар пробка болуп жүрөт экен. Ал жылына 300 миң деген бул паракорлук, коррупция, көз боемочулук деп коебуз. Ошол жерден миллиондорду түшүрсө болот. Эмин Шурбекович, мен суроону сизге берип атам. Бузсак болобу келишимди? Мындайда ал киши менен келишим түзүлгөн экен да бир нече жыл. Ал киши азыр телевидение аркылуу айтып атат. Менин кетирген чыгымымды төлөп бере турган болсо, мен ижарага бергенге даярмын деп атат. Карайлык аны, карап беребиз. Шалебек мырза, 300 миң сом деген ошол турбазадан өтө уят нерсе да. 3 миллион, айыл өкмөт айтып атат. Бизге эгерде 1 миллион сомго бере турган болсо, биз 3 миллион, 4 миллион киреше таап, биз айыл өкмөттү дотациядан чыгарып, ошол жерге түшкөн акчаны биз элибизге иштетет элек деген сөз айтып атат да. Андай жерлер көп. Ошон үчүн чечимге ижарага берүү жагында карайлы. Эгерде мыйзамдар күчүнө кире турган болгонго чейин, мыйзам кабыл алганга чейин ошол жерлерди, ижарага берилип кеткен жерлерди айыл өкмөткө, Жалал Абад шаарынын мэриясына, курортту берели, ошондо алар 10 эселеп, 100 эселеп акча каражатын табат алар. Мамлекетке кичине болсо дагы пайда болот. Жеңичинен түзүп алган келишимдер аябай көп. Келишим бул конституция эмес. Келишимди эки тараптуу бузуп, мына жетекчилер иштетем деген адамдарга берсе толук болот. Мыйзам жол берет. Ага калоо керек. Келишимди башка айыл өкмөткө бергенге болот. Пансионат боюнча айткандар, пансионат боюнча. Айбек Алтынбекович, мына Талай Бек Масабиров Айтмаматович да ушу боюнча көтөрүп атат. Арсланбап 300 миллион болбош керек. Анан бир адамдын монополиясы болбош керек деп. 30 жыл кантип бир жерде 300 миң төлөп иштеш. Эмин Шурбекович, пансионат боюнча да айтып коюңузчу, Арсланбапта пансионат боюнча. Силердин сунуштарыңарды эске алабыз, аны карап чыгабыз. Келишимди биз взаимовыгодный кылып аны карап, сунуштарыңарды бере бергиле. Жакын арада карайбыз. Мынанын атын Айбек Алтынбекович, мынанын атын сиз левый прямой менен урганда уклон кылып койду деп коет. Сиз бул кишиге эч нерсе тийгизе албайсыз. Эч кандай карап көрөбүз. Бул залогдогу киши. 29 адамдын ортосунда. Бул киши чече албайт. Сиз чече аласызбы азыр бир нерсе? Карап көрөбүз. Эмин Сиз Шурбекович, эч нерсе чече Карап туруп чечебиз. Эмин Шурбекович, мен бул сөзүңүзгө жоңузго мен мындай деп жооп берет элем да, сиз 300 миңди мамлекетке түшүрүп атасыз дагы 3 миллион сиз сунуштарды бере бергиле, карап көрөлү дейсиз. Чечим кабыл алып берели деп айтпайсызбы? Карап көрөлү эмес. Кабыл алайлы, берели ошол жерге, иштесин, ошол эл пайдалансын деген бир сөз айтып койбойсузбу? Ошол жерде келген акчаны левыйга чөнтөгүңүзгө салбай. Мындайда карап Сиз ал жерде эмне? Сиз байышыңыз керек, анан ошол бир адам арендага алган адам байыш керекпи? Эмне үчүн ошол жерде 22 миң калкка ошол жер кызмат этебеш керек? Айтыңызчы. жооп берейин, уруксат болсо. Мындайда карап көрүстү, эмне деп мындай айтып атам да, бизде Сиз мага мындай деп жооп бериңиз болду. Биз чечимди кабыл алып, ижарага берели, биз бузайлы, ал ижарага алган тараптагы макул, биз берели деп жооп бербейсизби? мындай бизди үйрөтүп Сизди элдер угуп турат ал жакта, карап турат.